Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен бүгүн сиздерге бир жаңы долбоор презентациялайын деп жатам. Мыкты аңгемелер бар. Мисал үчүн ушул Кыргыздын мыкты жазуучуларынын колунан чыккан чет элдик жазуучулардын мыкты аңгемелери бар. Мисал үчүн орустун ушул Антон Павлович Чехов деген мыкты жазуучусу бар. Мунун кичинекей сонун аңгемелери бар. Биздин дагы Кыргыздын баягы алаканы кур эмес. Бизде дагы мыкты, мисал үчүн Шайлообек Дүйшеев агабыздын, Каныбек Иманалиев, Султан Раев, жана башка деген бир топ жакшы акын жазуучуларыбыз бар. Ошол жазуучуларыбыздын калеминен баягы жаралган мыкты аңгемелерин сиздерге кыскача кылып айтып берип турууну чечтим. Бүгүн менин колумда ушул Топчугүл Шайдуллаева эжекебиздин Кызыл өрүк деген китеби турат. Ушул жерде долу деген бир аңгемеси бар. Ошону мен сиздерге кыскача баяндап берейин. Бир шараккан суунун боюнда бир айыл бар экен. Айылдын эли баягы шараккан суудай кээде дейт күрпүлдөп кирип кетет дейт. Кээде баягы шылдырап булак көзүндөй болуп жай агып калат дейт. Мына ошол жердеги эл дагы ошол сууга мүнөздөшүп калган, суунун мүнөзүнө окшош элдин да мүнөзү калыптанган дейт. Анан ошол жерде 60-70-тер ортосунда кемпир чал жашайт экен. Бала чакасы менен. Анан кемпирдин ошол суу киргенде бир кыялы кармайт экен. Кичине бирөө сөзүн укпай койсо, же манайын чөгөрүп койсо, баягы кемпир жоолугун алып ыргытып, сууну көздөй, мен агып өлбөсөм болбойт деп сууну көздөй жөнөп чуркап, барып маасы келечин жолго ыргытып, чапанын чечип жолго ыргытып, баягы чачын апсайтып ушул суунун жээгин көздөй, мына эми боюмду сууга урuyем деп чуркап жөнөп калат экен. Анын артынан чалы, бала чакасы, келин кезеги, апале апа туруп коюңуз эле, коюңуз дешип кубалап, ушул артынан жүгүрүп, баягы сайдын боюнан араң кармап келишип, анан үйгө келип сооротушуп, анын көңүлүндөгүсүн аткарышып, ошол ар дайым көңүлүнө карап жүрөт экен. Бул окуя жыл сайын кайталанып турат экен, суу киргенде. Анан быйылкы жылы дагы ушул суу кирди дейт. Баягы кемпир баягы адатын карый баштаганбы дейт. Мурда бир жолу ошентип, 2 жолу кылса дейт. Бул жылы 3-4 жолу кайталап жиберди дейт. Баягы долууланып сууну көздөй чуркап, баягындай эле келин кезеги колундагы чакасын ыргытып, бирөөсү кылып аткан жумушун кетмеңгүрөөнү ыргытып, баягы апабыздын артынан чуркайт экен. Коюңуз, басыңыз үйгө, ачууңузду келтирбеңиз, апале апа коюңуз эле коюңуз деп суунун жанынан баягы кемпирди кыйкыртып өкүртүп, кайра баягы алдап соолоп эшитип келет экен. Анан дагы бир күнү баягы апа баягы адатын карматып, бир кайсы бир сөзгө таарынып, сууну көздөй чуркайт экен. Ушундан көрө өлүп тынганым жакшы, сууга агып кеткеним жакшы деп баягы долуулугун карматып чуркайт экен. Артын караса, баягы чалы насыбайын атып коюп, узатат деп карап отурат дейт. Балдары деле өздөрүнүн тиричилигин кылып атат дейт. Келиндери деле бирөөсү кир жууп, бирөөсү баласы менен алектейт. Артынан эч ким негедир чуркабайт. Баягы кемпир кылчак караса, эч ким карап койбойт экен. Анан суунун жээгине барып, баягы боюмду уруп жиберем, артымдан бирөө келип кармап калса деп көнүп калган кемпир суунун жээгине барып көкшүнө сууп олтуруп калды дейт. Бир маасын чечип, бутун сууга малды дейт. Бетин жууду дейт. Ошентип отурса, чалы жай басып келип, коем кемпирим, бас үйгө кетели, ушул адатыңды таштасаңчы деп жай басып келди дейт. Анда да баягы кемпир көнбөстөн, азыр сенин артыңдан, менин артымдан келип калбаганыңда сууга боюмду таштап агып кетет элем деп дагы долууланып койду дейт. Ошентип үйгө кайра барышып, жашоо өз нугуна түшүп, жыл өтүп,
баягы жаз келип дагы суу күрпүлдөп кирди дейт. Баягы сууга чуркаганда артынан чуркаган чалы ошол жылы каза болуп өтүп кетти дейт. Баягы кемпир азыр сууга чуркамак түгүл, сууну карап койбойт дейт. Анткени баягы жолу чуркаганда чалынан башка бир дагы бала чакасы басып келбептир. Ар кимисинин өзүнүн тиричилиги бар экен, ар кимисинин өзүнүн бала чакасы бар экен. Мага чалымдан башка эч ким күйбөйт тура деп ошондо бир оюна кылт эткен экен. Кийинки жылы чал өтүп кетип, суу кирет дейт. Бирок кемпир алдан күчтөн тайып, баягыдай болуп сууга чуркап, баягыдай болуп таарынып бирөөгө бир долулана албай калды дейт. Анткени баягыдай эркелеткен чалы жок. Көңүлүн караган, көзүнө караган абышкасы жок. Мына ошентип калды дейт. Мына ушундай кичинекей жакшы бир аңгемелер бар. Мындан ары сиздерге айтып берип турам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.